Кредит төлөсөк жемге таппай калабыз, жемге тапсак кредит төлөй албай калабыз. Жумуртка багытында тоокторду карап, кыргыз Баткенге, Түштөккө, Ошко жумуртка жеткиребиз. Биздин ишмердүүлүгүбүз токтотуп коюп атат. Үйлөрүбүз баары залогдо турса, башка жерден кредит алайык десе кредит бербесе, жем саткандар да уже акыркы мына күндөрү бизге насыя бербей койду. Biz урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке Баткен фермерлердин атынан кайрылабыз. Биздин эң биринчи кайрылуубуздун себеби сырттан келген импортту токтотуу. Биз азыркы күндө жумуртка багытында тоокторду карап, кыргыз Баткенге, Түштөккө, Ошко жумуртка жеткиребиз. Азыр ошол себептен сырттан көп импорт жумуртка киргендигине байланыштуу биздин ишмердүүлүгүбүздү токтотуп коюп атат. Себеби сырттан арзан кирип атат. Биздин өндүргөн жумуртка бир аз кымбат, а бизде арзан сатышка бизге туура келбей калып атат. Себеби жем кымбат, баары нерсе кымбат болгондон бизге туура келбей калып атат. Ошого биз урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, министрдин орун басары Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылабыз. Ошо сырттан келген импортту токтотуп, ата мекендик өндүрүштү колдоп, ушул ишкерлерди сактап калыңыздар деген акыркы үмүт менен сиздерге кайрылып жатабыз. Себеби биз да мына 1-3 айдан бери болгон аракетибизди кылып иштеп атабыз, бирок акыркы мүмкүнчүлүктү колдонуп калдык. Себеби жем күнүгө өтө чоң көлөмдө жем кетет, анда акчасы кымбат, жумуртка өндүргөндөр өтө көбөйдү. Бул да жакшы, Кыргызстан өзүн толук камсыздап калды. Сырттан келген жумуртканы токтотсо, мен ойлойм, Кыргызстан өзүнүн жумурткасын өзү пайдаланып, биздин өндүргөн жумуртка жакшы эле баада сатылып калат деген жакшы үмүт бар. Ошо президентибизден акыркы үмүт жеке көзөмөлүңүзгө алып, бүгүн эртеңден карап, ушу ишкерлерди сактап калыңыздар деген эле үмүттө сизге кайрылып жатабыз. Бизде азыр катталбай жүргөн тоок фермерлер көп, өтө көп. Бир жалган айтпасак, бир 70-60% каттала элек. Себеби документациясы да кыйыныраак экен, татаал экен. Ошого эч ким каттала албай жүрөт. Баасы азыр ушул күндө 3 сом, 2 сом, чоңурактары, чоң жумурткалар 5 сом болуп атат. Азыр бир жумуртканын биз пайда кылыш үчүн мындай өзүнүн себестоимосту баасы 6 сомго турат. Буга чейин биз кетирген расходторду эсептеп, кредиттерди баарын эсептегенибизде 7 сомго турат. Анан 7 сомдон нары биз 8 сомдон сатсак, бизге бир аз акча калат. Азыр ушу күндө 3 сом, 2 сом, 5 сомдон болуп атат. Даже биз өз чөнтөгүбүздөн 2 айдан бери тоокторду карап, аракет кылып иштеп атабыз. Биз мына банктардан көптөгөн миллиондогон кредиттерди алдык. Биз ону төлөй албай калдык. Азыр кредит төлөсөк жемге таппай калабыз, жемге тапсак кредит төлөй албай калабыз. Жем саткандар да уже акыркы мына күндөрү бизге насыя бербей койду. Болду, уже биз ишмердүүлүгүңөрдү бүгүнөн баштап токтотобуз, аракетиңерди кылгыла дейт. Эми биз каяктан аракет кылабыз? Үйлөрүбүз баары залогдо турса, башка жерден кредит алайык десе кредит бербесе, жемди бул эмне кылабыз? Жем да жок. Буга жем бербесек жумуртка бербейт экен. Бир күн бербесек баары бир ооруга чалдыгып калат. Бул бир эле Баткен областы боюнча проблема болуп, көйгөй болуп жаткан жок. Бул Кыргызстан боюнча ушундай чоң көйгөй болуп атат, проблема болуп атат. Биз да ушуну алдын ала бүгүн эртең токтотпосок, Кыргызстан толук 15 күн ашып барса, бир айда баардык жумуртка өндүргөн ишкерлер токтойт. Анан биз башка мамлекетке көз каранды болуп калабыз. Эми экспорт всегда арзан киргизет экен да сыртка. Себеби өздөрүнүн ценасыны, баасын туруктуу кармап турат, экспортко арзан ашыкчасын чыгарып турат башка мамлекет. Бизде чоң фабрикалар бар Бишкекте. Ошолор да сыртка чыкса дагы жакшы болот. Экспорттон кирген, импорттон кирген жумуртка менен биздин жумуртканын баасы азыр бир эле болуп атат, бирок өзүнү актабай калды да. Айтарыбыз ошо, бүгүн эртең буюрса, срочный бир президент өз жеке көзөмөлгө алып, кыргыз элини, ишкерлерине сактап калам десе,
бүгүн эртең аракет кылып министрлердин баардыгыга биз кайрылып көрдүк, буга чейин майнап чыккан жок. Бүгүн эртең аракет кылып ушу Кыргызстандын ишкерлерин сактап калса, өзүгө да жакшы, өзүнүн экономикабыз өнүгөт. Азыр импорт ачык да, бизге келген жумуртканы отказ жок киргизе берет да. Себеби биз убактылуу тыюу салган элек былтыры. Ошону менен кичине былтыр да ушу жоюлайын деген деңгээлге жетип, анан импортту жаап берип 6 айга убактылуу. Ошону менен кичине дагы кыймылдап эме болуп калдык эле. Кыргыз элим да өзүнүн ишкерлерин колдош керек. Кайсыл жерде болсо биринчи очередь Кыргызстандан чыккан продукцияны алып жеш керек. Өндүрүш болобу, кийим кечек болобу, продукция болобу, биринчи басым Кыргыз элим өзүнүн ишкерлерин колдоп, өзүдөн өнүп чыккан продукцияны колдонуш керек.